Илгертеден ата-бабабыз мал кендиктүү келгендиктен асыл тукум жылкы, алгыр кош, карышкырды талаган тайган деп колундагы мал жандыкты барктай билген. Байыркылардын жолун улай Эмгек Тала айылынын тургуну Уран Кыдырмаев 9 жылдан бери жылкы таптайт. Каарманыбыз таптаган жылкылар ар дайым 1 жана 2 орунду алып келет. Бул тай алгачкы эле өзүнүн чабышында байгелүү орунду алыптыр, 1 орунду алыптыр. Тайды кандай кылып таптайсыз? Таптаганда кандай эмгектер кетет? Ошол тууралуу бизге айтып берсеңиз. Бул тууралуу мен айтып бергим келсе, бул туура тайдын аты Каныша, өзү 1 жашта. Бул тайды таптаганда чоң эмгек кетет. Чөп жеми жана суутунан бери ирис кентир деп коет, ошолордон бери чоң эмгек кетет. Ар бир жумушун карайбыз. Жем чөбү өтө ченем менен берилет булар. Каалаганыңдай салбайсыз, каалагандай жем бербейсиз. Жемдин тазасын, арпанын тазасын жууп туруп, сулуунун тазасын элеп жууп туруп беребиз. Чабаардын алдында да этин да карайбыз. Өтө эттүү болбош керек, өтө ток болбош керек. Ар бир немесин характерине жараша мамиле кылабыз. Ат чабышта жылкынын үстүндө салмагы жеңил жаш бала болушу шарт болгондуктан Уран мырзанын уулу Алмаз ат чапканга 5 жашынан бери кызыгат. Азыркы учурда атасы уулун чабандес болууга даярдап жаткан учуру. Азыркы тапта сиздин өзүңүздүн 9 жылдык ат таптоо тажрыйбаңыз бар экен. Ал эми биз байкагандай кичинекей балаңыз дагы тайды мингенге, караганга аябай кызыгат экен да. Уулуңузга кандай кеңештерди берип келе жатасыз? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Уулум азыр өзү 8ге чыкты. 7-6 жашынан бери менин жанымда ат таптап жүрсөм да ээчип алат. Атты минип алып, анан чогуу жүрөт, күрөккө барат. Ат чабыштан калбайт. Анан менден көп нерсени сурайт. Азыр повод эмне экенин, закидка эмне экенин түшүнүп калды Кудай буйрса 2 жылдан бери. Анан кеңешти бергем, ушу Кудай буйрса чабандес кылсамбы деп турам ушу баламды. Азыр кичине аттын башына калы жетпей жатат. Кудай буйрса 1 жылдан кийин чабандес болот деген үмүтүм бар. Колдоруна каруу киргенден кийин атты чаап калат. А бул жылкыны, тайды канча жаштан үйдө балдар чабыш керек жана канча жашка чейин? Өтө толук киши чапканга болбойт да. Бул тайды өзү негизи 25 жаштан үйдөгө болбойт. 25 килограммдан тойсу. 25 килограммдык бала эле тай чабыш керек. Андан үйдө болсо оор болуп калат. Буттарына налив чыгып, накошник чыгып, күч келип калса буттарынан кетет да, аксашыгы ыктымал. Анан жүгүргөндө да кыйналат өтө. Ошон үчүн 25 килограммдык бала чапса деп ойлойм да, өзүмдүн оюм. Ар кайсы сайыпкер агандай айтат. Бул эми жашыруун деле эмес. Кадимкидей эле бир атты чабыш үчүн 2-3 ай эмгек кетет. Ошо 2-3 ай иштетишим керек, кыймылдашым керек. Физический жумуш бериш керек. Ошонун жем чөбүн жакшылап караш керек. Өзүн күндө тазалап, астынан бери тазалап туруш керек, динигин астын. Атамдын ат таптаганды таптап атканын көргөм. Анан мен да кызыккам. Анан мен атты мингенде мамиле курганга биринчи аракет кылгам. Чоң сайапкер болгум келет. Адал эмгек абийир таптырат демекчи, өлкөбүздө Уран мырзадай эмгекчил, таланттуу адамдар көп болсо, башкаларга үлгү болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө көмөкчү болмокчу. Алина Асанкулова, Мирзат Муталипова, Жолдошбек Курманбеков, Теңир Тоо таңы.